Азыр коомчулукта болуп жаткан бир терс көрүнүш, кыздар экинчи турмушу болуп биринчи үй бүлөсүнө билгизбей жашоого макул болуп экинчи аял болуп турмушка чыгышат. Мен ушундай эле жашайм, зато мени жакшы көрөт, мени багат, мени карайт деген ойдо экинчи жубайы болгонго макул болот дагы. Анан бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин, бир эки балалуу болуп калгандан кийин психика башкача сүйлөп баштайт да. Эмнеге мен жашыруун жашашым керек, эмнеге мен жашынып жашашым керек, мен ушундай эле адаммын, мен деле ошондой эле жашынакай балдар төрөдүм, мен тең укуктуумун, мага дагы ага кандай мамиле кылса, эмне алып берсе мага дагы алып бериш керек деп уже психика көбүрөөк сурап баштайт. Анан үчүнчү этабында эмнеге ал биринчи аялы главная, мен деле главная боло алам, мен деле биринчи боло алам, мен деле ошондой боло алам деп дагы өйдө көтөрүлгүсү келет да, конкуренция иштейт да. Анан ошол учурда экинчи жубай болуп жашыруун тийген аялдар психологиялык жактан көп жабыркашат. Себеби алар уже түшүнүшөт, өзүн уже экинчи сорт катары кабыл алып башташат да. Себеби жолдошу ачыкка чыгарабы, чыгарбайбы белгисиз. Себеби башынан бүт шарияттын шарты менен, диндин мыйзамдары менен башынан кылбаган эркек кишиге кийин уже бала экинчи, үчүнчү бала чакалуу болуп калгандан кийин ачыкка чыгарыш ал үчүн өтө чоң стресс, өтө чоң белгисиздик. Эмне болуп кетет, кайсыл жагын жоготом, кимиси менен калам, кандай болот деп катуу стресске дуушар болот дагы. Ал ага легче өзүнүн биринчи үй бүлөсү менен калган. Ошондой учурда ошо калып калган жашыруун тийген жубайлары катуу стресске туш болушат, көптөгөн ооруларга туш болушат. Мен айтат элем, эгер ушул жолго бараткан болсоңуздар, убакыт өткөн сайын сиздер да өзгөрөсүздөр, сиздердин да ой жүгүртүүңөр өзгөрөт, требованияларыңар да өзгөрөт. Ошону билиш керек.